Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде жаңылыктардын кечки чыгарылышы, аны мен Асель Сыдыкова алып барам. Саламатсыздарбы? Алгаш жаңылыктардан кыскача. Бишкекте тишин дарылоо учурунда чарчап калган 3 жаштагы Алия Кубанычбекованын өлүмү боюнча медициналык же фармацевтикалык кызматкер тарабынан кесиптик милдеттерди талаптагыдай эмес аткаруу беренеси менен кылмыш иши козголду. Кадамжай районундагы айыл аймак башчысы, айдоочусу, жоопту катчысы жер махинациясына шектелип камалды. Бүгүн сот аткаруучулар менен энергетиктерге кызматтык жаңа автоунаалардын ачкычы тапшырылды. Президентти көрүүгө ашыккан жаш жеткинчектер бүгүн Борбор калаада президенттин жаңы жылдык балатысы өттү. Бүгүн Бишкек каласында жаш жеткинчектердин кубанычтан төгүлгөн күлкүсү жаңырды. Тагыраак айтканда, келечек элеринин сүйүктүү майрамына карата мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун катышуусу менен президенттик балаты иш-чарасы уюштурулду. Ага өлкөнүн бардык аймактарынан 8ден 14 жашка чейинки 1000ден ашуун бала катышты. Жаңы жыл жакшы жыл болсун. Директорго рахмат, президентке рахмат. Бүгүн өзгөчө майрам, өзгөчө шаң, анткени Бишкектеги улуттук филармониясы өзгөчө жомоктогудай атмосферага айланды. Мында өлкөнүн булуң бурчунан келген 1100 жаш жеткинчек биздин бөбөктөрүбүз президенттин балатысына катышуу үчүн келишкен. Алар мында жомоктогу каармандарды жана концерттик программага күбө болуу менен өлкө башчысы Садыр Жапаровду көрүүгө ашыгып жатышат. Президентти көргүм келди. Аябай. Президентти көрүп, тренер айтты, елка карасын деп, азим менен. Мен öyle жакшы болдум, сүйүндүм. Елочка, елочка, мягкие иголочки, мы тебя нарядим, рядышком присядем. Жыл жаңырып башталат мына чоң майрам, баарыбызда сону маанай жаркыраган. Жаңы жылдык балатыны күткөн балдардын кубанычы айтпаса да белгилүү. Жаш жеткинчектер президенттик балатыга күбө болуу алдында алгачкы сезимдери менен бөлүшүп жатышат. Алардын катарында Бакыт Аралов, Бишкектен анча алыс эмес жайгашкан Мыкан айылынын кичинекей тургуну бул күндү көп күткөнүн айтууда. Оюндарды көрөм деп, президентти көрөм деп элестетип атам. Былтыр ушу эметке мен аябай ойлогомда ушу президенттик ёлкага бир катышсак болот эле биз деп. Быйыл ушу бизди чакырышты, биз аябай кубанычтабыз, балам экөөбүз. Балдарга арналган жаңы жылдык балатыга өлкөнүн 7 дубанынан жеткинчектер келди. Алардын арасында чек арага чеп болгон Баткен облусунун кичинекей тургундары бар. Алар келе жаткан жаңы жылда президент чек арадагы талаштуу аймактарды чечип, калкка жаркын жашоо орнотсо, биз үчүн белек деп эсептешет. Ошол чек ара чечилет экен, ошолда сүйлөккө жүрүү берет экен ойлогонмун. Ошо президентибизге рахмат, ушундай палата уюштурганга. Ошол Баткен тажик менен кыргыздын эмесини чечилүүсүн каалайбыз. Ошо чечилип бири-бирибиз менен урушпасак деп. Иш-чарага өлкөнүн бардык аймактарынан 8ден 14 жашка чейинки 1100 бала чакырылган. Алардын арасында окуунун мыктылары, олимпиадалардын, эл аралык сынактардын жана мелдештердин жеңүүчүлөрү, балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары, укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин жана кызматтык милдеттерин аткарууда курман болгон аскер кызматкерлеринин балдары, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн келген жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар. Урда күнү келишкен көчө толугу менен аларга атайын маданий программалардын алкагында киного көрүштү. Сейтектен атайын балдар үчүн концерттик жаңы жылдык концертте көрүштү. Баларды реабилитациялоодо биз ушул жумуштарды активдештиришибиз керек. Бул багытта биздин министрлик дагы ушул келе жаткан жаңы жылда өзүбүзгө бир топ жакшы пландарды алдыга коюп атабыз. Анан бүгүнкү президенттик балатага дагы биздин 120 балабыз келди. Алардын бардыгы ошо ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбыз. Жыл сайын уюштурулуп келген жаңы жылдык балаты келечек ээлерине эсте калаарлык көз ирмемдерди тартуулайт жана мындай иш-чаралар аларга стимул берет. Бул жолку иш-чарада балдар үчүн салтка айланган концерттик программа тартууланып, театралдаштырылган номерлер көрсөтүлдү. Президентке жолугабыз деген балдардын көзүндөгү ушундай сүйүнүчтүү ёлкага катышабыз, подарок алабыз дешип, ушундай бир
башкача эмоцияда келишип атат. Чынында бул жашоодо баланын күлкүсүнөн ашкан бакыт жок деп эсептеймин. Жаңы жылдык иш-чарада президент келечек ээлерине кайрылды. Ал билим менен илим аркылуу гана өнүккөн өлкөнү күчтүү мамлекетти курууга жетишерибизди белгилеп, билимдүү жаштар өлкөнүн интеллектуалдуу потенциалы, келечектин үмүтү жана таянычы болуп берерин айтты. Азыркы заман билимдин, жаңы технологиянын, интеграциянын заманы. Силер ушундай жаңы чакырыктар менен бирдей кадам шилтеп, дүйнөлүк жаңылыктардан артта калбай, билим, илимди терең өздөштүрүүгө умтулушуңар зарыл. Санарип технологияларды, көп тилдерди өздөштүрүп, жаңы ойлоп табууларды жаратууга аракет кылышыңар керек. Биз болсо, силердин аракетиңерди ар тараптан колдоого дайым даярбыз. Балдарга арналган жаңы жылдык иш-чарадан соң президенттин балдарга арналган белектери тартууланды. Анда балдардын өнүп өсүүсүнө, билим алуусуна себепчи болгон пайдалуу китептерден тарта оюнчук жана таттуулар салынган. Жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Ура! Жаңы жыл жакшы жыл болсун. Белектерге рахмат, президентке рахмат. Концерт сонун өттү. Чоң рахмат. Белек мага абдан жакты. Толтурадан салып бериптир, абдан ооркен. Белек абдан жакты мага. Ал жерде көп кызыктуу нерселер бар экен, китептер. Сиздерди жаңы жылыңар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Концерт жакшы болду. Подаркалар жакшы экен. Жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Эске салсак, жыл сайын президенттин катышуусунда Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында балдар үчүн салтка айланган жаңы жылдык балаты майрам өтөт. Ага өлкөнүн бардык аймактарынан келген миңден ашуун балдар катышат. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек. Бүгүн Кыргызстанда энергетика кызматкерлеринин күнү белгиленип жатат. Кесиптик майрам менен бул тарамактын кызматкерлерин өлкө башчысы Садыр Жапаров жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров куттуктады. Деген менен мындай жооптуу кесип ээлери майрам күн аба ырайы жана башка кыйынчылыктарга карабай жумушун токтотпойт. Биздин чыгармачыл топ энергетиктер менен иш үстүндө жолугуп келишкен. Кененирээк кийинки материалда. Кадыр эмне болду? Текшерип атасың сен? Кийинки силерчи? Аз көрөбүз го. Ушулар карап монтун да. Жогорку чыңалуудагы электр жабдууларынын тетиктерин оңдоо Жылдызбек Чоёновдун күнүмдүк иши. Ал энергетика тармагында 18 жылдан бери эмгектенген. Акыркы 2 жылдан бери Жалал Абад электр тармактар ишканасынын оңдоо цехинде жумушун улантууда. Мындай цех түштүк боюнча Жалал Абадта гана бар. Ошондуктан каарманыбыз жана анын кесиптештери тынымсыз иштешет. Себеби алар оңдогон тетиктер электр энергияны өткөрүп берүүдө чоң ролду аткарат. Жогорку көмөк чордондордон келген тетиктерди, мындай шаймандарды ушул оңдоп түзөөдөн ушул жерден өткөрүп беребиз. Бузулуп калган нерселердин бардыгын ушул жерде өзүбүз оңдойбуз. Жалал Абад облусунан келет, Баткен, Ош, ошол тараптардан келет. Ошол нерселердин бардыгын оңдоп, түзөөдөн өткөрүп, кайра тетиктерин жөнөтөбүз ал жака. Каарманыбыз буга чейин жогорку чыңалуудагы электр тармагында иштеп, авариялык пландык иштерди аткарып келген. Ал энергетиктердин жумушу кооптуу жана жооптуу экенин, кыйынчылыктарга бүгүнкүдөй кесиптик майрамга карабай берилгендик менен иштээрин айтты. Жарыкты алыш оңой эле. Бунун эмгеги өтө оор. Бунун артында көп нерсе жатат. Буну оңдоодагы, буну канчалаган суукта, ысыкта кыйынчылыктар болот. Ал кыйынчылыктарды жеңип, элге ушу Кыргыз элине кызмат кылып келе жатабыз. Бирок жакшы, жумушубузду аябай жакшы сүйөбүз. Өзүбүздүн кесибибиз болгон үчүн сыймыктанам. Жалал Абад электр тармактар ишканасы быйылкы жылга коюлган иш пландарды өз убагында аткарган. Ошондой эле жерлерде электр энергияны камсыздап туруу үчүн көмөк чордондогу кубаттуулуктар жогорулатылып, трансформаторлор алмаштырылган. Бул жасалган иштердин айрымдары гана. Негизинен биздин тармакта быйыл 2023-2024 жылы кыш мезгилине карата даярдыктар Кыргыз Республикасынын 220 токтому негизинде жүргүздүк. Жалпы жумуштарыбызды 15 ноябрга чейин жалпы жумуштарды аяктап, негизинен мына кыш мезгили өтүп атат. Азыр ийгиликтүү өтүп атат десем жаңылышпаймын. Бардык жумуштарды, коюлган талаптарды толугу менен аткара алдык.
Бүгүн Кыргызстанда энергетиктер кесиптик майрамын белгилөөдө. Буга карата энергетика министрлигинде атайын иш-чара уюштурулган. Анда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кесип ээлерин куттуктап, министрлер кабинетинин ардак грамоталары жана ыраазычылык катты тапшырды. Энергетиктер күнү менен президент Садыр Жапаров энергетика тармагынын кызматкерлерин куттуктады. Өлкө башчысы акыркы жылдары бул тармакта алдыга карай чоң жылыштар башталганын жана бул иштер энергетиктердин аркасында болуп жатканын белгиледи. Энергетика өлкөнүн өнүгүшүн шарттаган тармактардын сап башында турат. Мамлекеттин экономикасынын жогорулашына, калктын жашоо шартынын жакшырышына, өнөр жай, завод, фабрикалардын иштешине эң негизги өбөлгө болуп эсептелет. Алдыңкы 3 жыл аралыгында жаңы технологиялар менен заманбап электр станцияларын куруу, кубаттуулукту көтөрүп, энергетикалык көз карандылыктан арылабыз деген үмүтүм чоң. Мунун баары кесипкөй, намыскөй, эрки күчтүү, күнү-түнү ысык суукка карабай, эл камын ойлоп энергетиктердин аркасы менен ишке ашат деп ишенем. Энергетиктердин кесиптик майрамы энергетиктердин жумушу абдан көбөйгөн учурга, жылдын эң кыска күнүнө жана эң узун түнүнө дал келет. Ал эми Кыргыз өкмөтүнүн токтому менен энергетиктердин күнү 1994 жылы 30 июнда бекитилген. Кундуз Кенжебаева, Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион телеканалы. Бүгүн республиканын сот аткаруучуларына алгачкы жолу кызматтык автоунаалар тапшырылды. Ал мамлекеттик казынанын эсебинен 47 жаңы унаа 92 миллион сомго сатып алынган. Ага улай энергетика министрлигине да 64 жаңы техниканы ачкычы тапшырылды. 2 жыл ичинде энергетика тармагына 261 даана атайын техникалар, 124 даана электр станцияларына, 73 даана Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасына сатып алынган. Толугураак кийинки материалдан таанышыңыз. Жогорку соттун алдындагы сот департаментине бүгүн алгачкы жолу 47 жаңы автоунаа тапшырылды. Бул машиналар мамлекеттик бюджеттин эсебинен 92 миллион сомго алынган. Тапшыруу аземине министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышып, анда сот системасына 2 жылдын ичинде бөлүнгөн каражаттын көлөмү дээрлик 3 эсеге көбөйгөнүн белгиледи. Сот системасына бөлүнгөн каражаттардын көлөмү 2 жылда дээрлик 3 эсеге жакын көтөрүлдү. Мунун ичинде бүгүн түздөн түз сот аткаруучулар биринчи жолу автоунааларга ээ болуп жатат. Баса белгилеп кетчү, бул машиналарды биз мамлекеттик бюджеттен 92 миллион сомдон ашык акча сарптап сатып алдык. Акыйкат сот актыларынын мыйзамдуу, толук кандуу аткарылышы элдин сот тутумуна болгон ишенимди пайда кылат. Мыйзамдуулуктун, адилеттүүлүктүн алдында бийик милдеттерди канчалык так, абийирдүүлүк менен аткарылышын артында жарандардын тагдыры турганын эч качан унутпаңыздар. Бүгүнкү күндө сот системасы жарандардын конституциялык укуктарын жана эркиндиктерин ишенимдүү коргоону камсыз кылууга милдеттүү болгон бийликтин бир бутагы болуп саналат. Кыргызстанда сот бийлигинин көз карандысыздыгын камсыз кылууда мамлекет тарабынан аталган тармакка бөлүнгөн каражат жыл сайын өсүүдө. Бул аралыкта өзүнүн ишмердүүлүгүндө алгачкы жолу автоунаа алып жаткан сот аткаруучулар өкмөткө ыраазы. Албетте бул убакка чейин муктаждык бар болчу. Бул эгемендүү болгонубуздан берки биринчи көрүнүш сот департаментте сот аткаруучуларга ушундай автоунаа бергенинечи. Албетте бул биздин ишке аябай пайдасы тиет. Иштерди аткарууда өзүбүздүн машиналар менен чыгып, кээ бирөөнүн машиналары жок болсо, мына бүгүнкү күндө ушундай кызматтык автоунаа берилди. Ошо менен Кудай буйрса бардык чечимдерди аткарганга мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле Акылбек Жапаров энергетика министрлигине да жаңы 64 атайын техниканын ачкычын тапшырды. Мындай техникалар аталган министрликке буга чейин да берилген болчу. Адистештирилген унаалар энергетика тармагындагы кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатууга өбөлгө болуу менен электр энергия менен камсыздоонун коопсуздугун жана ишенимдүүлүгүн жакшыртат деген максатта аткарылууда. 2 жылда жалпысынан энергетика тармагына 261 техника менен жаңыланды. Электр станцияларына 124, Кыргыз көмүргө 73, мунун ичинде 2023 жылы 178 техника алынды. Ага жалпы жонунан 814,2 миллион сом жумшалды. 2024 жылга 1 миллиард сомго дагы 252 спецтехника сатып алууну планга койдуңуздар. Бүгүн дагы 2 чоң тармакка техникалар тапшырып жатабыз. Мына сиздердин асыңыздарга жогорку кеңешке бердик элек. Азыр эми энергетика тармагында. Сөзүмдүн алдында барыңыздарды президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевичтин атынан, жалпы министрлер кабинетинин атынан жана өзүмдүн атымдан энергетика кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен
жана жаңы техникалуу болушуңуздар менен, ошондой эле алдыда келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Буга чейин Союз учурунан бери пайдаланып келинген жабдуулар, линиялардын эскилиги жетип, жогорку чыңалууларга чыдабай энергетиктерди бир топ түйшөлтүп келгени маалым. Мындан улам президент бул маселени чечүү үчүн электриктерге иштегенге шарт түзүү милдетин алдыңкы планга койгон. Анын алкагында акыркы 2 жылда энергетикада бир топ жаңылануулар орун алган. Бизге да ошо микроавтобус, газель некст ушундай машина алып атабыз. Машина чындап элдерди жумушка алып барып, алып келип, комфорт болуш үчүн сөзсүз түрдө керек болуп аткан. Ушу мамлекетибизге, өкмөт башчыларына чоң рахмат. Ушу энергия системаны ушундай чоң жардамдарды берип, ушундай жаңы техникаларды алып келип берип атканда, бул биринчиден ошо элге жумушту жеңилдеткенге да абдан жакшы, экинчиден элге да мотивация болот, аябай ушундай иштегенде дагы. Энерго секторуна акыркы 2 жылда 261 техника алынып, 800 миллион сом коротулган. Азыркы тапта аталган министрликтин 60%-ында техникалары жаңыланып, алдыда дагы 40%-ын камсыздоо пландалган. Ал эми бул ирет келген унаалардын басымдуу бөлүгү аймактарга жиберилет. Бу жерде турган машинелердин баары райондук рейстерге таратылат. Андан тышкары Кыргыз көмүр ишканасы да бизде өзүңөр билесиңер. Анан ага мына 2 экскаватор, 1 экскаватор, 2 погрузчик алынды. Андан тышкары электрический станция өзүнүн техникаларын алып атат. Анан алыскы райондорго, жанагы тоолуу райондорго тиги Ниваны алып берип атабыз да рейстерге. Ошо эмелерге жетекчилери жүргөнгө. Анан тышкары өзүңөр көрүп атасыз, мини 4-5 машина турат, микроавтобустар. Алар жана Камбарата бир эси башталбады. Ошол бригаданы эмеден айылдан, городоктон тиги баягы иш жүрүп аткан, кез жүрүп аткан жерге чейин ташыганга ошондой машинелер алынды да. Белгилей кетсек, келерки жылга 10 кызматтык автоунаа калган сот аткаруучулар кызмат бөлүмдөрүнө сатып алуу пландалса, энергетика министрлиги 2024-жылы 1 миллиард сомго жакын дагы 252 атайын техника сатып алууну көздөөдө. Нурзат Көчүмкулова, Асхат Касымбеков, регион Бишкек. Коомчулукта желек маселеси дагы деле талкууланып бүт элек. Маалым болгондой, жогорку кеңеш мамлекеттик туунун элементтерин өзгөртүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун кабыл алган. Деген менен социалдык тармактарда өзгөртүүгө каршы пикирлерин айрым спортчулар, маданий өкүлдөрү, жарандар да билдирип чыгышууда. Алардын мындай билдирүүсүн кызыктар тараптар саясатка айландырып жатканы да маалым. Аны менен катар жаңытууну, жаңылануу катары кабыл алып, колдогондор да жок эмес. Анан кийин мындай карасаң күн адама дегендей негизи деп Мамлекеттик туудагы күндүн нуру күн караманын гүлүнө же боз үйдүн тышкы бетине окшошуп бир маанини туюндурбайт деген сын көз караштагы пикирлер буга чейин дагы айтылган экен. Туу кабыл алынган 31 жыл ичинде желектүү өзгөртүү демилгеси бир нече жолу көтөрүлүп, алар талкуулар менен гана чектелген. Деген менен президент Садыр Жапаров тууга түзөтүүлөрдү киргизүүнүн убакыт сааты келгенин айтып, бул боюнча мыйзам долбоорун жогорку кеңештин депутаттары да кабыл алып бергени баарына маалым. Келечектеги бойлорума дагы беттештериме дагы мен ушул карагылачы кандай гана кооз желегибиз бар, мен ушул желек менен чыгам. Албетте мамлекеттин символу болуп эсептелинген кызыл туу ар бир жарандын жүрөгүнөн түнөк тапкан. Андыктан социалдык тармактарда бул боюнча ар кандай пикирлер айтылып, маданият өкүлдөрү, спортчулар да нааразычылыктарын билдиришүүдө. Маселен, кечээ эле грек-рим күрөшү боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону Жоламан Шаршембеков Кактус Кейджи редакциясына маек берип, алдыдагы беттештерде Кыргызстандын алгачкы туусун гана көтөрүп чыгарын маалымдаган айтылды. Бул боюнча УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев да комментарий калтырып, мыйзам кабыл биз жарандар ага баш ийүүгө милдеттүүбүз деп эскертүү өткөн. Эң кызыгы министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов балбандын өзүнө байланышканын айтып, бул жерде Жоламандын сөздөрүн контексттен жулуп алып чыгарышып, чоң саясатка айлантышкан. Буга спортчунун өзү дагы таң калып жатат деп билдирүү калтырган. Сыймыктуу спортчулар туу боюнча кандай пикир айтпасын толук кандуу укугу бар. Бирок алардын сөзүн пайдаланып, саясий упай топтоону көздөгөндөр да болуп жатканын айрым серепчилер белгилешүүдө. Бул өзгөрүлгөндө мамлекет артта калып калат. Же башка өлкөгө келип басып алат, же болбосо башка бир жаман нерсе болуп кетет деген божомол, жаман ойдон алыс болушубуз керек да. Анан ошондой эле биздин спортсмендерибиз баягы мекенге кайдыгер эмес мекендештер айткан сөздөрүн айрым саясий
оппоненттер, азыркы бийлик болгондой көз караш түз эмес мекендештерибиз бурмалаштын кажети жок. Бул карапайым элибизди ушундан пайдаланып, эми албетте жарандык өздөрүнүн укугу бар, ар кандай сөздөрдү айтыш керек, бирок деген муну тереңдетип, одону бурмалап бийликти жаман көрсөтүүгө барбаш керек. Туунун элементтерин өзгөртүү идеясы өлкө башчысы Садыр Жапаровго таандык экенин президент өзү маалымдаган. Жапаров Кыргызстан мындан ары күн карама болбостугун, күн тескерисинче Кыргызстанды карап жылмаярын билдирген. Ошондой эле коомчулукту колдоп берүүсүн суранган. Бир учурду эске салайын, ушул тууну кабыл алып атканыбызда биз дагы жаш болчубуз, ушул 30-тун ичиндеги. Ошондо биз дагы ушул тууну аябай чоң каршылык менен кабыл алганбыз. Түндүгүбүздү от корготуп ийдиңер, түндүгүбүздү жалындап аткан эле оттун үстүнө тыштап салдыңар, түндүгүбүз өрттөнүп атпайбы деп. Анан эми бүгүн ошол кишилердин көбү эле кайра дагы ушул туу сонун болчу деп атышат да. Каршы болуп эле чурулдай бербей, жогорку кеңеш кабыл алган тууну кабыл алып эле келечектен үмүт кылышыбыз керек. Мына Америка туусун 27 жолу өзгөрткөн. 27 жолу өзгөртүп, 27 жолу ар кандай кылган. Алар өзү өнүгүп эле келатат. Туубуз жыгылып калды деген жок, туубуз өрттөнүп кетти деген жок, тууну момундай кылып салдың деген жок. Демократиянын туу чокусу болгон Америкада деле ошо 27 жолу туу өзгөрүлгөн. Мыйзам долбоору кабыл алынды. Эл арасында айрымдары каршы пикирин билдирсе, айрымдары жаңы тууну жаңылануу катары кабыл алышып, мыйзамга баш ийерин билдиришүүдө. Негизи мен оюм боюнча өзгөрбөй эле калганы жакшы го. Кабыл алынбаган болсо эми ошол айткандай болот да эми. Эмне кылабыз, баш ийебиз да. Eski oydan kalgan жақшылады. Себеби ел үйрөндү, көндү. Президент сыйлай өзү акылга салып иш кылган болсо, президент өзү билет да ал жагын. Эл да бир ой пикирин карап коюш керек да элден. Ажо сөз айтпадыбы? Ушундай жаман нерсеге эки эмеси кошулат деп. Анан 3 деген мен оюмча жакшылык болуш керек, жакшылыктын эле нышасы. Эмне ал үчүн эчтеке деле өзгөрүү жок, мен оюмча. Кайра жакшылык болсун. 3 болсо көбөйгөн нерсе жакшы го. Азайган ордуна. Мен ой пикирим ошондой. Гүлдана Момунова, Аскат Касымбеков, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Тиштогдурда чарчаган Алиянын өлүмү боюнча иш козголду. Бишкекте тишин дарылоо учурунда чарчап калган 3 жаштагы Алия Кубанычбекованын окуясы боюнча Бишкектин Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы кылмыш жаза кодексинин медициналык же фармацевтикалык кызматкер тарабынан кесиптик милдеттерди талаптагыдай эмес аткаруу беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Мекеменин басма сөз кызматы бардык экспертизалар дайындалганын, тергөөнүн жыйынтыгы менен мыйзамдуу чечим кабыл алынарын билдирди. Маалымат боюнча милиция кызматкерлерине тапшырмалар берилип, күбөлөр суралууда. Алия Кубанычбекова 18 декабрда Бишкектеги жеке клиникалардын биринде 6 сааттык операциядан кийин чарчап калганы маалым болгон. Апасы Айгүл Исакованын айтымында кыздын тиштери ооруп, ириңдеп жаткандыктан аны дарылатуу үчүн ата-энеси Бишкектеги Дентамакс жеке клиникасына кайрылып, дарыгерлер операция керек экенин билдирген. Операция аталган клиникада эмес, Иса Ахунбаев атындагы окуу илимий дарылоо медициналык борборунда жасалган. Дарыгерлер муну ал жерде жакшы шарт түзүлгөнү менен байланыштырышкан. Атасы алдын ала дарыгерлер менен сүйлөшүп, кызын 18 декабрда клиникага алып барганын, ага Севорон дарысын жыттатып, тишин тазалайбыз дешкенин, бирок ага ийне сайышканын, наристе ошол бойдон ойгонбой калганын айткан. Токмок шаарынын кароочусу кармалды. УКМК тарабынан Асанбектин ушкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү бир нече жолу соттолгон. Токмок шаарынын кароочусу деп катталган жаран жеке ишкерден 5000 АКШ доллары өлчөмүндөгү акча каражатын опузалап алуу фактысы боюнча кармалды. Шектүү физикалык басым жасоо жана ден соолугуна зыян келтирүү коркунучу аркылуу унааларды тейлөө чөйрөсүндөгү ишкерден туруктуу негизде акча талап кылып алып турганы аныкталган. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында ал 1000 АКШ долларын талап кылып алып жаткан жеринен кармалып, Каракол шаардык ички иштер башкармалыктын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда кошумча ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Үчкоргон айыл аймагынын башчысы кармалды. Кадамжай районунун Үчкоргон айыл аймагынын башчысы, анын айдоочусу, жооптук катчысы жана Кадамжай райондук шаар куруу жана архитектура бөлүмүнүн 2 кызматкери менен кылмыштуу келишимге барышып, айрым жарандар менен алдын ала сүйлөшүп, жер тилкелерин мамлекеттин менчигинен чыгаруу боюнча туруктуу кылмыш схемасын түзүп, жеке адамдарга турак жай куруу үчүн тиешелүү укук жана уруксат берүүчү документтерди мыйзамсыз даярдашкан. Белгиле кетсек, жогоруда аталган кызмат адамдары жана алардын шериктери жеке
жеке кызыкчылыгын көздөп, жеке турак жай куруу үчүн жер тилкелерин берүү жөнүндө токтом чыгарып, Кадамжай районунун Үч Коргон айыл аймагынын Боз айылындагы жалпы аянты 5,45 гектарга жер тилкесин трансформация кылбастан турак жай курулушунун башкы планын бекитишкен. Анда 9-дан 15 сотукка чейин 48 тилкеге бөлүп, жеке турак жай курууга тиешелүү укук белгилөөчү документтерди даярдап, алардын баасын 9.000-ден 15.000 АКШ долларына чейин белгилешкен. Кармалгандар Баткен райондук сотунун чечими менен Ош шаарындагы номер 5 тергөө абагына камакка алынды. Учурда иштин чоо жайын жана бардык тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча тиешелүү тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Кыргызстанда пенсиянын орточо өлчөмү жогорулагандан кийин 9354 сомду түздү. Бул тууралуу Кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйында социалдык фонддун башчысы Бактияр Алиев билдирди. Анын айтымында 2023 жылдын 1-октябрынан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 38%, бирок 30 000 сомго чейинки пенсия алгандар үчүн 500 сомдон кем эмес көбөйдү. Пенсияны көбөйтүү үчүн 3,9 миллиард сом каралган. Пенсиянын орточо өлчөмү жогорулагандан кийин 9354 сомду түзүп, бурункуга салыштырмалуу орточо эсеп менен 1692 сомго көбөйдү деп маалымдады ал. Келерки жылы пенсияны жогорулатууга 970 миллион сом каралган. Бактияр Алиевдин айтымында пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүн 7%га көтөрүү пландаштырылды. 2024 жылдын 6 айынын жыйынтыгында камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүүсүн карайбыз, эгер алар көбөйсө, пайыздын санын жогорулатабыз деп кошумчалады. Жалал-Абадтын Сузак районуна караштуу Чөкөдөбү айылында бир учурда мектеп, ФАП, мечит курулуп пайдаланууга берилди. Социалдык объектилер бир аянтчада жайгашып, 60 соток жерге салынган. Курулушка каражат демирчүлөр жана Барпа айыл өкмөтүнүн казынасынан бөлүнгөн. Социалдык 3 имараттын салтанаттуу ачуу аземи бүгүн 22 декабрда орун алды. Элеттиктердин кубанычын кезектеги материалдан күзөтүңүз. Жалал-Абад облусуна караштуу Чөкөдөбү айылына заманбап мектеп салынды. Бүгүн 22 декабрда 120 орунга ылайыкташылган имараттын кызыл лентасы кесилип пайдаланууга берилди. Чөкөдөбү айылында бир эле учурда мектеп менен бирге ФАП, мечит ачылып отурат. Социалдык объектилер бир аянтчада жайгашкан, бул үчүн 60 соток жер ажыратылган. Баарыбызга белгилүү болгондой, жылдан жылга биздин калкыбыздын саны дагы өсүүдө, биздин окуучуларыбыздын саны өсүүдө. Буга чейинки бүт топтолуп келген мектеп көйгөйлөрү мына бүгүнкү күндө бир аздан чечилип, уже балдарга шарт түзүлө баштады. Ошондой шарт мына бүгүн ушул биздин Барпа айыл өкмөтүнүн Дөш айылына да түзүлүп отурат. Эмне демекчимин? Эми бул жерде билимдүү жаштарыбыз чыгып, ошо келечекте элге, журтка, мамлекетке кызмат кылган билимдүү жаштар чыгышына тилектешмин. Мухаммед Мадым мырзага Барпа айыл өкмөтүнүн катууланмай карасын. Социалдык объектилердин курулушуна бүткүл дүйнөлүк мусулман жаштар ассамблеясы демөөрчүлүк кылган. Мындан сырткары жергиликтүү казынадан кошумча 4 миллион 780 миң сом бөлүнгөн. Биздин бүткүл дүйнөлүк мусулман жаштар ассамблеясы Кыргызстанда 23 жылдан бери ушундай социалдык багыттагы долбоорлорду ишке ашырып келүүдөбүз. Кудай буйруса дагы Кыргызстанда жана Жалал-Абадта дагы ушундай көптөгөн долбоорлорду ишке ашырабыз деген ниетибиз бар. Бюджеттен 4 миллион 780 миң акча каражаты сарпталып, ушул жылытуу системасына, от казанына, ушул тосмолоруна, жашылдандырууга, мектептин ичинде оформлениясы ушулар менен бүткөрүлдү. Мына Кудай буйруп бүгүн ачылышын ачып, мына окуучуларга бүткөрүлүп берилди. Кайсы мектеп бар окуучулар? Албетте бир учурда бирдей ачылган СОС объектилеринин ачылышы элеттиктерди кубантпай койгон жок. Буга чейин айылда мектеп, мечит, ФАП болгон эмес. Окуучулар кошуна айылга, шаарга барып билим алып келишкен. Эми бул муктаждыктары жоюлуп, балдардын билим алуусу үчүн тиешелүү шарттар түзүлдү. Шаардык билим берүү бөлүмүнө караган мектептерге алыс жака барып окушчу. Азыр айылдын балдарына эң сонун шарт түзүлдү. Жаңы мектепте заманбап шарты менен сапаттуу билим алууга толук шарттары түзүлгөн мектеп пайдаланууга берилди буюрса. Учурда мектепке 150 окуучу кабыл алынып, экинчи чейректен билим алууну баштады. Жогорку класстар мурдагы окуган жайларында билим алууну улантып жатканы кошумчаланат. Беле кетсек, 3 объектиге 2022 жылдын декабрь айында капсула салынып, ушул жылдын жаз айында курулушу башталган болчу. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал-Абад.
Сузак аймактык ооруканасында 3 имарат курулуп пайдаланууга берилди. Имараттар эл аралык Асанабил кайрымдуулук фондунун каржылоосунда салынды. Буга чейин аймактык ооруканада бөлмөлөр жетишсиздиги көйгөй жаратып келген эле. Мындан улам дарыгерлер эл өкүлү Айбек Маткеримовго кайрылып, оорукананын көйгөйүнө жардам берүүнү өтүнүшкөн болчу. Толугураак кийинки материалдан таанышыңыз. Сузак аймактык ооруканасында лаборатория, физ-кабинет жана мечиттин ачылышы болду. Бул 3 имарат эл аралык Асанабил кайрымдуулук фондунун каржылоосунда курулган. Иш-чарага жогорку кеңештин депутаты Айбек Маткеримов, атылган фонддун өкүлү, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана дарыгерлер катышты. Бул 3 имаратка жалпы 6,5 миллион сом каражат жумшалган. 4 ай аралыгында курулуш толугу менен аяктап, бүгүн 22 декабрда пайдаланууга берилди. Фонд аркылуу 6,5 миллион каржыланган экен. Жергиликтүү бюджеттен акча кетирилген жок, каралган жок. Ошо жер бөлүп берип, ушул жерден. Бул жерлердин баары ошол муниципалдык жерлер болуп эсептелет. Негизинен ушул Асанабил фонду Сузак районуна 3 жылдан бери аябай көп чоң салым кошту да. Сузак аймактык ооруканасында бөлмөлөр жетишсиздиги көйгөй жаратып келген. Бул маселе бир четинен чечилип жаткандыгын айтып, дарыгерлер ыраазычылык билдиришүүдө. Депутаттарыбызга кайрылып, бизге болушунча жардам бериңиздер деп сурандык эле. Могул 3-4 айдын ичинде бүтүрүлгөн имарат. Бул биздин лаборатория. Бүгүнкү күндө биздин оорукана 25 миңге чейин элди карап, дарылап чыгарылат. Ошонун баары көрүлөт эле, муктаждык зарыл эле. Бүгүнкү күндө бир комната болсо да, кабинет бош болсо дагы муктаж болуп аткан кезде өтө жакшы болду. Буюрса кичине болсо да 1-2 маселелерибиз чечиле турган болду. Оорукананын айланасында мечит жоктугуна байланыштуу мында кайрылган жарандардын суроо талабы күч болгон. Эми мечит курулуп, жарандардын алыска барбай намаз окуусуна шарт түзүлдү. Жана туугандарын, башка немелерин алып келгенде бизге намаз окуй турган бөлмөлөр барбы деп көп суроолор жаралып, анан кийин суукта элдерибиз эшикте дуа кылып, мечит барбы могул территорияда деп биз дуа кылайлы деп элдин учурдагы муктаждыгы жана сыртта күтүп неме кылгандар ушул жерде дуа кылышып, анан мечитке биздин дарыгерлер дагы суранганынан ушу коллективный чечим болуп, ушуну салып берүүгө биз суранып, коллектив менен чечим кылган элек. Бул имараттар жогорку кеңештин депутаты Айбек Маткеримовдун демилгеси менен ишке ашып отурат. Эл аралык Асанабил кайрымдуулук фонду 2023 жылы Сузак районунда бир катар мектеп, ФАП, мечиттерди салып, райондогу социалдык көйгөйлөрдүн чечилишине салым кошуп келет. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, регион. Бүгүн 22 декабрда Жалал Абад шаарында бир жетекчи, бир ырчы эл тараза эл сынчы аталышында кароосуна коштурулду. Сынак каладагы билим берүү мекемелеринде иштеген мугалимдер ортосунда өттү. Иш-чара Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына жана мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 34 жылдыгына арналган. Ага Жалал Абад шаарынын мэринин орун басары Гүлбарчын Таштанбекова баштаган калыстар тобу, ошондой эле каладагы мугалимдер катышты. Сынакта мугалимдер жандуу ыр, макал лакап Айтматовдун чыгармаларынан үзүндү аткаруу сыяктуу шарттары менен таймашышты. Аталган иш-чара кыргыз тили жана Чыңгыз Айтматов аалам аталышында калада жарыяланган 3 айлыктын алкагында өткөрүлүп, Жалал Абад шаардык мэриясы уюштурган. Чыңгыз атабыздын 95 жылдыгына карата атайын иш-чара жүрүп жатат. Бир жетекчи, бир ырчы эл тараза эл сынчы деген ошого келип катышып калдык. Азыр баарысы калыстар тобунун колунда. Колубуздан келишинче өнөрлөрүбүздү тартып атабыз, аракет кылып атабыз. Мугалимдерге көбүнчө ушундай иш-чаралар уюштурулуп турса, бир аз болсо дагы мугалимдердин деңгээли көтөрүлөт жана мугалимдерге кандайдыр бир стимул болот. Жалал Абад шаардык мэриясы бүгүн кыргыз тил жана Айтматов ааламы 3 айлыгын алкагында бир жетекчи, бир ырчы аттуу кароо сынагын уюштуруп жатат. Бул кароо сынакта программа боюнча биринчи программада саламдашуу, өзүн өзү тааныштыруу болуп эсептелинет. Анан ушул шаар аймагындагы ырчы маданияттын кызматкерлери менен кошо бир жеке номер тартуулашат. Экинчи кезекте Айтматовдун 95 жылына карата болгондуктан Айтматовдун монологдорунан аткаруусу шарт. Үчүнчүсүндө бул макал лакаптарды айтат и суроолорго жооп беришет.
Регион телеканалының күндеме маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Мына ушул менен жаңылыктардын кечки чыгарылышы жыйынтыкталат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуздар.